Саламатсыздарбы достор, туугандар. Негизи бир нерсени сурагым келет эле да сиздерден. Мисалы үчүн азыркы кезде орусча айтканда система политических координат деген түшүнүк бар. Ал нерсе саясаттын кандайдыр бир түрлөрүн бөлүштүрүп, ат берип, өзүнүн сүрөттөп коюшканда Европада бир нече жылдан бери. Ошону европеецтер, американецтер колдонушат. Кыргызстанда ал нерселер көбүнчө колдонулбайт же колдонулса да толук түшүнүккө ээ эмес. Ошондуктан ошол политикалык координаталардын системасына сиздин көз карашыңыз кандай деген суроо берет элем да. Мисалы үчүн азыркы кезде эң укулуктуу бул демократия жана социализм. Ал эми андан тышкары дагы саясий көрүнүштөр бар да. Демократия, социализм, социал демократия, национализм, национал социализм, фашизм дегендей. Же болбосо либерализм, либертарианство деген түшүнүктөр бар. Ал түшүнүктөр негатив элибизге белгисиз болуп жүрөт. Ошону туура эмес деп эсептейт элем, анткени эгерде ушул дүйнөдө туура чечимдерди көбүрөөк кабыл алгыңыз келсе, ар кайсыны көбүрөөк билим алышыңыздар керек. Ошондуктан эгерде саясатчылардын арасынан мынтип тандап көрүп, сапаттуу саясатчылардан тандагыңыз келсе, анда сиздер ал саясатчынын түбүндө, ичинде, мээндисинде, аң сезиминде кандай ойлор, кандай ниеттер бар экенин билишиңер керек да. Ал үчүн сиздер саясаттын кандай түрлөрү бар экенин билишиңиздер керек. Мен деген күндөн күнгө саясат координаттык системасынын аталыштарын бир-бирден талдап бергенге аракет кылам, бирок бул менин жеке түшүнүгүм болот. А негизги маалыматты көп булактардан алышыңыздар керек. Мына ошону айткылачы, ушул саясатчылардын кайсы дин экенин, кайсы идеологияга баш ийген экенин билгиңиз келеби сиздер?